Yaktı mı? Gela pulemyot okutu ve beni. O kişi bir karib zaman. Айтсаңыз азыркы учурда ушул төрт көчө аймагында абал кандай эмне аракеттер болуп атат? Биздин угузубузча эки тарап сүйлөшүүлөр жүрүп атат деген маалымат бар. Кыргыз Республикасы президенти Баткен облусуна ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикерим Алимбаев ошол жерде сүйлөшүүлөргө жүргүзүп атат. Ошол жерде өзүнүн кесиптеши менен тажик тараптан кырдаал өзгөрүүсүз чыңалуу күч бойдон турат. Биз ошол чек ара тилкесине жакын аймактагы жашоочуларды коопсуз жайга көчүрүү иштери жүрүп атат. Окуя эмнеден окуя бул тажик тарап мындай белгисиз себептерден ошо Түрк көчөгө жакын жерди тосуп салган, вот ошонун айынан кырдаал өзгөрүп кетти да. Азыркы учурда жабыркагандар же болбосо? Азыркы учурда жабыркаган же башка бир жаракат алып түшкөндөр боюнча бизде маалымат жок. Ошол жерде азыр ыйгарым укуктуу өкүл райондун акими сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп толук бүт баары менен маалыматтарды алып ошол жерде иштеп жүрүп. Атышуу токтодубу азыркы? Азырынча жок. Атышуу болуп атат. Башка Кыргызстан чек арачысында кырдаал? Башка аймактарда, башка чек ара тилкелеринде мындай чыңалуу жок. Мурдагындай эле калып турат.